Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу агалар, апалар, эжелер. Барыңыздар бүгүнкү жыйынга кош келдиңиздер. Жыйыныбыз жемиштүү болсун. Азыр жыйын көп, жыйынтык жок дегендей. Ушул жыйыныбыздан бир кандайдыр бир жыйынтыктарды сиздер дагы алып, биз дагы алып кетишти насип кылган болсун. Биз жөнөкөй айылда турган жокпуз. Кулунда айылы. Бул тарыхый айыл. Өткөндөгү жолугушуу болгондо мен ушул жерден сүйлөп чыкканда Исак Разаковдун классташы аксакал чыгып 102-ге чыктым деп ошол киши бата берген эле мага. Ошол кишилердин батасы кабыл болду. Аллах дайым жакшылыктарга, ийгиликтерге, элибиздин тынчтыгына, ынтымагына берген баталар кабыл болсун. Жакында оруз айы бүттү. Орозоңуздар кабыл болсун. Биз Испана шаарын көптөн бери Разаков шаары кылабыз деп айтып жүрдүк эле. Разаков шаары болду. Алдыда дагы бир жакшы максаттарыбыз бар. Ошол максаттардын баарын сиздер менен чогуу ишке ашырганды жараткан бизге насип кылган болсун. Биз экинчи күн ушул Баткен областыбызда, Лейлек районубузда кыдырып жүрүп атабыз. Кече Разаков шаарында чоң жыйын болду. Анча-мынча кишилер барып катышканыңыздар болсо керек. Азыр жолугушуп келдик. Максат айылында болдук, Аркада да болдук, Садада да болдук. Бардык жерде бир маселе. Чегара маселесин качан чечесиздер деген маселе. Чегара маселе ал ызы чуу менен чечилбей турган маселе. Ал тынчтыкты жакшы көргөн маселе. Муну сүйлөшүү жолдору менен чечилиши керек. Ал андай чечкенде дагы нааразычылык пайда болот, мындай чечкенде дагы нааразычылык пайда болот. Кыргызстан чегара маселесин өтө чоң саясатка айландырып алды. Мени көрдүңүздөр, ызылдап чызылдап, Мадумаров мынтип жиберди, Мадумаров антип жиберди деп элди туура эмес жака баштап жиберген, бул дагы бийликтин өзү болду. Натыйжада комиссия түзүлүп, ал комиссия Мадумаров 100% чындык, акыйкат экендигине чекит коюшту. Бул бир жагы. Экинчи жагы. Дагы бир жолу айтам, урматтуу туугандар. Областтык болобу, райондук болобу, кайсы деңгээлде болсоңуздар дагы чегара боюнча түшүнүгү жок кишилер чегара боюнча сүйлөбөй эле коюш керек. Аралашпаңыздар. Өтүкчү өтүк тиккени жакшы, навайчынын нан жапканы жакшы, себетчинин себет жасаганы жакшы, тикмечинин кийим тикмени жакшы. Ар бир нерсенин өзүнүн адиси бар. Чегара маселесин чегарачылар менен жергиликтүү бийлик, атайын түзүлгөн комиссия, анан өкмөт, парламент чече турган маселе бул. Мен азыр Сада айылында ушинтип айттым мен. Ал эки өлкөнүн ортосундагы маселе экен. Эки өлкөнүн маселеси эмес, эки абысындын ортосунда дагы маселе чече албай калып атпайбызбы? Кайнене кеткен болсо бирөөнү эки төшөк тийип атат, үчүнчүсүнө бир жастык тийип калып атат, ошонун ортосунда да чатак чыгып атат. А бул эки мамлекеттин ортосундагы маселе. Үлүш жерде дагы кошуналарыңар менен талашып кетип бартасыздар. Бир кетмен ары чаптым, бир кетмен бери чаптым деп. Үлүш. А бул эки өлкөнүн ортосундагы маселе, оор маселе, кыйын маселе. Бул туруктуулукту, анан шашпай адептүүлүктү, анан кесипкөйлүктү, анан сабаттуулукту талап кылат. Биз ушул жол менен баратабыз, Кудай кааласа, аягына чейин чыгабыз деген терең үмүтүбүз бар. Ишеничибиз бар, Кудай кааласа. Муну экинчи маселе аткезчилик боюнча. Баткен областыбыз ушул аткезчилик боюнча да Кыргызстанда биринчи орунду алган область. Себеп бүт күйүүчү май болобу, солярка болобу, башкасы болобу, ушул биздин Баткен областыбыз аркылуу өтүп атканы эч кимге жашыруун эмес. Ошол аткезчиликтин төбөсүндө турган кишилердин бардыгы жогорку кызматтардагы кишилер экендигинде дагы эч күмөн жок, билесиздер аны. Өкмөт жетекчилеринен баштап, министр, кайсы бир деңгээлдеги бизнесмендерге чейинки өтүп атканын, кетип атканын билесиздер. Канча жылдардан бери бул ачык маалым. Биз ошонун аягына чейин чыкканга бардык аракетти жасап атканын дагы угуп атасыздар. Бийлиги да жасап атат, жогорку кеңеши да жасап атат, күч органдары да жасап атат. Бирок чылпак ал десе көзүн оюп алган кыргызбыз.
Ушул Баткен областынын Лейлек районундагы 2 айылдын ортосуна коюп алган чек, баягындай пост, бул өтө маскара, бул өтө туура эмес нерсе. Мына эрте менен келатканда биз атайын ошол жерден токтодук, көрдүк. Бул жапайчылык, бул өтө чоң жапайчылык. Баягы коопсуздук кызматынын кызматкерлери, офицерлер бир каяктап качып жүрөт биз токтосок. Кимден качып атат? Эмне үчүн качып атат? Кайда качып атат? Кайда барат? Чүмбөттөнүп алыптыр. Мен грипп болуп калдым. Грипп болуп калсаң, ал жерде эмне кылып отурасың ал жерде? Качып жүрөт. Беттерин көрсөтпөй. Ушул бул кыргыз коопсуздук кызматынын абалы. Ал жерде бажы кызматкерлери турат, чегара кызматкерлери турат, жакшынакай болуп келип өздөрүн тааныштырып атат. Коопсуздук кызматынын кызматкерлери талаалап качып жүрөт. Билесиздер, элестетсеңиздер, сайгактаган уйдай болуп. Бул не деген абийир? Бул жакшы эмес көрүнүш, туугандар. Биз ушул маселени өзгөчө көкүрөгүбүзгө түйүп алдык, жазып алдык. Бишкекке барганда бул өтө жогорку деңгээлде көтөрүлүүчү маселе. 2 айылдын ортосунда эмне кыласыңар андай посту коюп? Баракелде. Биздин ошол коопсуздук кызматы, алардын кызматы ушул. Чегараны кайтаруу керек. Чегарага сак болуу керек. Ал бир кыргыз 2 кап жер семирткич алып келатса, анын аркасынан түшүү анын кызматы эмес. Цемент алып келатыптыр. Ноокаттан алып келаткан цементти ошол жерден түшүрбөстөн кармап отурат. $1000 бересиң деп атыптыр, абийирсиздер. $1000. Мен расмий түрдө жарыялап атам ушуну. $500 берейин, өтүп кетейин десе, жок, $1000 бересиң дептир. Мына ошол лейтенантты дагы биз видеого да тартып алдык. Ошо коопсуздук кызматынын жетекчисимин деп отурган азамат. Убактылуу посттун кожоюну ошол киши экен. Чегара кызматы айтып атат, бизде маселе жок деп. Башка бажы кызмат айтып атат, бизде маселе жок деп. Бир эле ошолор да бар экен. Себеп тыйыны туура келбей атыптыр. Анын талаада баягы курулуш баштайм деген азаматтар, алар күтүп атат. Азыр бир күн, бир жылды багат. Буудайга себе турган жер семирткич алып келатса, аны тосуп алып токтотуп коюптур. 10 күндөн бери турам деп арызданып атат. Мына кече жаандын алдында ошол дыйкандар буудайга сейип калган болсо, ошол түшүмдүн керемет жакшы болушуна себепчи болот эле го. Муну чыккынчылык деп коет. Муну өз элине жасаган карасанатайлык деп коет. Дыйкандар талаада күтүп атат, а жер семирткичти кое берип отурат ал жерде бир лейтенант. Урматтуу областын жетекчилери, райондун жетекчилери, ар кимиңиздер өзүңүздөрдүн тармагыңыздарга жараша тийиштүү иш-чараларды көрөсүздөр деген үмүттөмүн. Бирок мен сиздерге убада берем, биздин фракция муну жогорку кеңеште өтө чоң маселе катарында көтөрөт. Бул иликтенет, бул жөн калбайт. Себеп кийинкилерге сабак болушу зарыл бул. Кийинки маселебиз мугалимдер боюнча ар кандай ойлор болуп атат. Пенсионерлер боюнча ар кандай ойлор болуп атат. Баягында ызы чуу көп, бирок негиз жок ызы чуулар дагы бар. Пенсия жашын көтөрүлөт экен деген ызы чуулар бар. Баягы анча-мынча жоопкерчиликти сезбеген өкмөттүн кээ бир жетекчимин деп жүргөн мүчөлөрү оозуна балп кетирип бир нерсени айтып коюп атат. Эл дүүлүгүп кетип баратат. Ал маселе мыйзам менен чечилет. Бирде өкмөттүн орун басары ким болсо ошол болсун. Өкмөттүн жетекчисимин деп отурган киши дагы өз каалоосу менен, өз эрки менен пенсия жашын көтөрө албайт эгерде жогорку кеңеш тийиштүү мыйзам кабыл албаса. Бул бир жагы. Экинчиден, жөлөк пулдарыбыз 2 айдан кийин токтоп калат экен деген ызы чуу башталып атыптыр. Мыйзамда көрсөтүлгөн. Жөлөк пул дайындалдыбы, ал 2 ай 3 ай эмес. Мыйзамда канча көрсөтүлгөн болсо ошончо төлөнөт. Ага дагы негиз жок. Үчүнчүсү,
Mugallimdердин бүт баарына текши айлык акысы көтөрүлгөн жок деген маселе коюп атасыздар. Математика, физика mugallimдерине көтөрүлүптүр. География, кыргыз тил, орус тил, тарых сабагынан бергендерге көтөрүлбөптүр деген маселе коюп атасыздар. Биз муну дагы иликтеп, эртең Ошто атайын ушул боюнча чоң жыйын болот. Билим берүү министрлигинен жооптуу инсан келип, кенен жооп берет. Аны дагы социалдык тармактардан сиздер толук маалымат аласыздар. Биз бардык маселеге көңүл бура турган болсок, биздин жыйыныбыз 5-6 саатка созулуп кетет. Биз ар бир жерде эң өзөктүү маселе кайсы болсо, ошого гана токтоп атабыз. Баткенде ошол чек ара, эң көйгөйлүү маселе чек ара. Андан кийин жанагы былтыркы жабыр тарткан үйлөрдүн азыркы абалы. Аны көзүбүз менен көрүп келдик. Жергиликтүү жерде чечиле турган маселелер бар экен. Аларды дагы уюштуруу маселелерин акылдаштык. Азыр Кудай кааласа Разаковго жеткенче райондун жетекчиси менен дагы көп маселени акылдашабыз, сүйлөшөбүз. Кандай маселе болгон болсо чогуу бирге карайбыз. Буга бөркүңүздөр көрүңүздөр. Ишениңиздер. Андан кийинки биздин көйгөйдү мындай бир жалпы коомчулуктун көңүлүн ортого таштап аткан маселе Кыргызстанда тышкы саясат кандай болот деген. Көп бересиңер. Орус-Украин маселеси боюнча берип атасыздар. Жамааттык коопсуздук кеңеши боюнча суроо берип атасыздар. Анан бирдиктүү экономикалык аймакка киргенден кийин эмне үчүн биздин ушул Сүлүктүдөн чыккан же Лейлектен чыккан, Баткенден чыккан, Кадамжайдан чыккан, Чоңалай, Каракулжадан чыккан жүктөр дээрлик Брестке чейин токтоосуз жүрүш керек эреже боюнча. Брестке жеткенге чейин бүт КМШ өлкөлөрүндө, анын ичинде бирдиктүү экономикалык аймакка кирген өлкөлөрдүн мүчөлөрү. Ал боюнча дагы конкреттүү суроолор болсо жооп бергенге даярбыз. Анда суроолор көтөрүлүп. Урматтуу Адахан Кемсенбаев дейт, 2021 жылдын 30 апрелиндеги Тажик Республикаларынын аскерлери тарабынан кол салууда жабыр тарткан боюнча оор жүк ташуучу 7 фура маркасындагы унааларды жүгү менен Тажик Республикасына уурдап кетишкен. Биз ар кайсы органдарга жана президентке кайрылдык, бирок жыйынтык жок. Фурадагы жүктөр өздөрүнүн эмес бирөөлөрдүн жүгүн ташып иштеген ишкерлер азыркы убакта ошол жүктөрдү ээлерине төлөп берүү үчүн башка мамлекетке иштөөгө аргасыз болуп, үй бүлөсүн таштап иштеп жүрөт. Ушул маселени чечүүгө жакындан жардам көрсөтөт деп ишеним менен Фура ээси Кулунда айылынын тургуну Орозалиев Азамат Абдуламитович дейт. Телефондорун жазыптыр. Биз бул жерден жооп бергенге мүмкүнчүлүк чектелүү, тийиштүү мамлекеттик жетекчилер менен, тийиштүү мамлекеттик органдар менен иш жүргүзөбүз. Жообун Азамат мырза аласыз. Жазуу жүзүндө аласыз жообун. Абдуллаев Самат мырза берип атат. Кулунда айылынан Эшбаев көчөсү дейт. Лейлек районундагы Кулунда айыл өкмөтүндө Кулунда айылы чек ара статусуна кирбей калган. Ошого сизден сураныч, Кулунда айылына статус алууга жардам бериңизди суранабыз дейт. Эч жерге кайрылуу болгон эмес дейт. Эгерде чек ара айылынын макамы жөнүндөгү мыйзамга ар тарабынан шайкеш келе турган болсо, муну токтоосуз түрдө киргизгенге биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошол Кулунда айылын ошол талаптарга жооп бере турган болсо, биз муну биринчилерден болуп карайбыз, Кудай кааласа. Жооп ушундай. Самат мырза. Менин кайрылуумдун себеби Кулунда айылында Кулунду көчөсүндө 2 мончо бар. Ошол мончонун батыш жагында бош жери бар. Ошол мончонун жери айыл өкмөткө караштуу. Ошол жерди элге берүүңүздөрдү суранабыз. Себеби биз ал жерге балдар оюн аянчак кылууга дейт. Балдарга оюн аянчак кылууга. Биз бул жөнүндө айыл өкмөткө жана айылдын кеңештик төрагасына кайрылдык, бирок эч кандай кыйын
жыйынтык болбой жатат. Бизге балдар оюн аянтчасы өтө муктажбыз деп суранышат экен. Бул маселе районубуздун акимин колунан келе турган маселе. Мен район акимине берем. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич дейт, биз сизге кайрылуубуздун себеби былтыры 21-жылы апрель ыйык Рамазан айында тажиктердин кол салуу болуп, менин КамАЗымды прицеп менен кошо алып кирип кеткен дейт. Тажикстан тарапка. Ошондон бери эч дайын жок. Муну дагы биз алабыз. Сизге жазуу жүзүндө жоопту беребиз. Урматтуу Шайдуллаев Маматкул мырза Байматович. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, Кулунду айылына кош келипсиз, куш бактасын. Кулунду айылдык кеңешинин төрагасы Оразалиев Шайырбек бул жигит өзү контрабандист. Аткезчилик менен байыган ууру. Өзүнү текшериш керек. Бул жигитти текшерсе көп мыйзамсыз нерселер чыгат. Кулунду айылынын жашоочулары дейт. Ким Кулунду айыл өкмөтүнүн жетекчиси? Ошол айылдык кеңештин төрагасын билесизби? Барбы ушул жерде? Ким? Сизби? Эми азыр айтам. Сиз аз шашпагыла жигиттер, шашпагыла. Мына ушуну момундай кылалы туугандар. Туугандар мындай кылалы. Мына бул киши экен, бул жигит экен. Кече Разаков шаарында болгон чогулушта дагы, жыйында дагы ушул жигит көтөрдү, тескерисинче ушул контрабанда аябай күчөп кетти деп. Ушул жигит суранды. Мен атын, фамилиясын билбейт элем, азыр көрүп эстеп атам. Кече ушул жигит суранды. Бизге келип ушул элдин муң зарын угуп, ушул аткезчилик боюнча маселени карап берсеңиз, элден уксаңыз деп. Муну жазган адам жазбаптыр. Биз эгерде тилекке каршы ушундай да азыр эми токтогула эжеде. Азыр Кыргызстан фейктердин өлкөсү. Фейк деген бүтүндөй жалган маалыматтын өлкөсү. Мен жөнүндө дагы эмнелерди гана жазбайт. Эгерде жигитсинбе, атыңды жаз да далилде. Болбосо кыйбат. Кыйбаттын азабы акыретте өтө оор. Мен жаздым деп турсачы бирөө жакшы болот эле. Мадумаров жөнүндө жазгандардын дагы мына социалдык тармактардан карасаңар, сүрөтү жок. Арыстандын, карышкырдын, эшектин сүрөтүн коюп алып чыга берет. Кулунду айыл өкмөтүндө паспорт стол бар дейт. Центрде эжеке, мен жана айттым го, Роза эже, экөөңүздөр жыйынга келгенден кийин бир аз сыйлап койгулачы. Сураныч, өтүнүч. Центрде музейдин биринчи кабатында жерде беспредел дейт, бардак. Башчысы Голамидин деген киши. Бул дагы атында жазбаптыр, башкасында жазбаптыр. Эгер бардак болсо, башка болсо, крышавать эткени дейт Лейлек районунун акимдин орун басары Каримбердиева Максатай деген бир тууган карындаш экен. Ошол элге таянып, элдин канын ичип жатат. Ким жазды, барбы? Айта алабы? Дооранбек Нейматов, Дооранбек мырза жазып атат. Мына ушундай кылып жазсаңыздар да сиздерден сураныч. Атын, көчөсүн, телефонунан бери жазып атат. Мына бул биринчи дейт, Актоок суу сактагычы дейт, мектептерге военный деланы киргизүү дейт. Үчүнчү маселе, чек арадагы айылдарга бомба убежища,
Kaçan jardam berdik deyt, kaça verip jatadыk deyt. Kaçpay koyun. Ақтоғ Сурсақтагычы боюнча эмне маселе экенин билбедим. Мектептерге военный деланы киргизүү керектигинге мен 100% кошулам. Биз жакында жаңы дайындалган билим берүү министрлик менен чогуу билим берүү жөнүндөгү мыйзамды баш аягына чейин карап чыгабыз деген ниетибиз бар. Мына ошондо ыйман сабагын, анан аскерге даярдык сабагын, андан кийин башта биз окуганда бар эле, же машинага окуйт элек, же тракторго окугандар бар эле. Кыздарыбыз жаллаң жанакы бычмачылык, тикмечиликке үйрөнүп чыгышат эле. Биз ошол совет системасына кайрадан киргизүү жөнүндө сунушту даярдап, биздин фракция ушунун аягына чейин чыгарат деген үмүтүм бар. Бул бир. Экинчиден 12 жылдык сабак берүүгө өтөбүз деп атат. Биз тескерисинче 10 жылдыкка кыскартышыбыз керек деген көз карашыбыз бар. Ошол. Биз орто окуу, орто билим берүү саясатын советтик системадагы саясатты кайрадан калыбына келтирели деп атабыз. Экинчиси, саламаттыкты сактоо тармагын дагы советтик системага келтиришибиз керек. Себеп, мына азыр эле жанакы бир айылда ушундай маселе болду. Менин дарт белгимди белгилебей туруп эле диагноз койбой туруп. Дары бере берген экен, ал дары тескерисинче ден соолугумду жок кылды деп атат. Биз ошол билим берүү, саламаттык сактоо тармагын совет дооруна дагы системага кайрадан алып келебиз деген көз карашыбыз бар. Бирок ага биздин бүтүн Кыргызстан фракциясынын канчалык деңгээлде күчү жетет, Кудай буйрса ага сиздер күбө болосуздар. Хадиева Санталат Хусенбаевнадан дейт. Мен арыз берүүнүн себеби, мен эки кызым биринчи топтогу кулактан майып деген окшойт да, кулагы такыр укпайт. Чоң кызым 7 жаш, экинчи кызым 4 жаш. Врачтар дейт, дарыгерлер, операция жолу менен угушу мүмкүн дешти. Каражат жактан кыйналып келем. Жалда операция жасайт экен, жардам берүүңүздү суранам. Хадиева Яркуной, Хадиева Мариям дейт, телефондоруңузду жазып турсуз. Биз карап көрөлү. Биздин фракцияны билесиздер. Биз бензин саткан депутаттардан эмеспиз, солярка ташыган депутаттардан эмеспиз. Базарком депутаттардан эмеспиз. Биз базар курган, же тойкана курган, же улак чаптырган депутаттардан эмеспиз. Биз калемдин учу менен, акылыбыз менен өмүр сүрүп келаткан депутаттарбыз. Биз муну өзгөчө көзөмөлгө алалы. Эгерде ушундай кайрымдуулук кандайдыр бир коомдор, фонддор чыгып калган болсо, биз ортомчу болуп берелик. Жарайбы? Издештирелик, жардамчы бололук, ушул нерсени өзгөчө биз көзөмөлгө алабыз, Кудай кааласа. Орозалиев Азамат мырза. 21 жылдын апрелиндеги Тажик Республика аскерлери тарабынан баягы эле фура экен. Ошол фураны мен жана жооп бердим. Биз муну эске алалы дагы тийиштүү кишилер менен акылдашып, жазуу түрүндө сиздер жоопту аласыздар. Ибрагимова деген айым жазып атат. Эшбаев көчөсү дейт. Жогорку кеңештин депутаттарына арыз дейт. Биздин арыз берүүбүздүн себеби 10 жылдан бери кошунабыз Мадалиева Жыпар бизге үйүмө зыян жеткиресиңер деп суу бербей жатат. Мурда ал арыктан суу келип турган, кийин келбей калды. Биз муну районубуздун акимибизге беребиз. Бу киши айылдык айыл өкмөтү менен биргеликте карап маселени жообун берет сизге. Субанкулов Миңбай. Бизде элдин көйгөйүн чечүү маселеси боюнча кайрылабыз. Азыркы күндө пенсионерлердин банкка өткөрүү боюнча маселе жаратып жатат. Себеби өзүңүздөр билгендей пенсия жашында жана көпчүлүгү майыптуулугун эсебинен пенсияга чыгышкан. Ошол пенсияга чыккан кары картаң жана майыптар банкка пенсиясын алам деп кезекке турууда өтө кыйынчылыктар тартып атат. Банк берген карточкага көбү көзү жетпей жана кодун тергенге өтө жагымсыз жагдайлар жаралууда. Муну туура маселе. Ал банкты кандай кызмат көрсөтөт, пенсионерлер эмес,
Жаштар деле түшүнбөйт. Көп биле бербейт. Назыров Убайдулла деген киши кайрылып атат. Кулунду айлыгы РСК банкын ачып бериңизди суранам. Биз Кулунду эли көп жерге кайрылдык, бирок бизге чек арага жакын деп жооп келип жатат. Көп жерге кайрылдык дейт. Ошол маселени чечип бергиле деп Исаев көчөсүнөн, Калмат көчөсүнөн экен Кулунду. Эми РСК деген ушул жерде канчалык деңгээлде өзүн өзү актайт, булар ишкер кишилер болот. Банк пайда чыкпаган жерге ачып бер деп милдет кылыш кыйыныраак, мүмкүн. Областтын деңгээлиндеги маселелер, областтын жетекчиси, райондун жетекчиси, РСК банктын жетекчисине кайрылуу жолу менен маселе чечилсе, башка маселе. Бирок биз мыйзам менен милдеттендире албайбыз. Жогорку Кеңеш мыйзам менен милдеттендире албайт. Бирок жергиликтүү жетекчилер сураныч менен кайрылса маселе чечилиши мүмкүн. Биздин областыбыздын жетекчисине берип коелу муну. Кийинки суроону Айдаров Саттар мырза берип атат. Биздин айыл статуска кошулбай калганга негиз дейт. Кулундудан. Мен жана жооп бердим. Эгерде ошол макамга туура келген болсо, биз бул маселени киргизебиз. Тагаев Абдулла курулушту тендер өткөрүү менен курулсун, жаштар жеке менчикке берилбесин, кунарсыз жерлер дейт. Жаштар жеке менчикке берилбесин. Жайыттар. Жайыттын жеке менчикке берилишине каршы биздин фракция тикеден тике турган угуп атасыздар. Биздин позициябыз дагы ошондой. Ал жеке менчикке өттү дегенче менчиктештирилүүгө жол ачылды деген сөз. Жайыт мамлекеттин байлыгы болуп калыш керек. Үмүт Шооласы борборунун мүмкүнчүлүгү чектеген балдардын ата-энелеринин атынан кайрылып атат. Борбордо 35 бала тарбияланып окуп жатат. Биздин ушул балдар кыздарыбыздын алган билими ара жолдо калбасын үчүн, борбор жабылып калбасы үчүн бюджетке өткөрүп берүүңүздү суранабыз. Муну дагы өзгөчө көзөмөлүбүзгө алабыз. Себеп жетим жесир мунжу майыптардын башынан сылабаган өлкө келечеги жок өлкө болот. Биз ушул жетим жесир мунжу майыптарга биринчи кезекте көзөмөлгө алабыз дагы. Жеке көзөмөлгө алабыз бул маселени. Мен сиздерди ишендирип кетем. Анын ага кененирээк токтолуп жазыңыздар. Имаратыңыздар кай жерде жайгашкан, качан уюшулгансыздар, юридикалык тарап болгонсуздарбы, тийиштүү лицензияны алгансыздарбы, билим берүү министрлигинен сиздерге уруксатнама берилгенби, баарын жазыңыздар. Сүйлөштүкпү? Суранам мен сиздерден. Ошону жазып, макамын тактап бериңиздер. Калматова деген айым кайрылып атат. Мен арыз берүүм себеп төмөндөгүдөй, мен чек арада 500 метр аралыкта жашайм. Чек араны тасып берүүңүздөрдү суранам дейт. Эми чек ара боюнча айттык. Ал жер биздин каалообуз менен эле барып сым тарта койгонго болбойт. Чечебиз, Кудай кааласа, ордунан жылып атат. Мен арыз берүүмдүн себеби деп Бегалы кызы Манзура кайрылып атат. Күйөөм Гүлжигитов салам. Жубай болом дейт. Менин шартым өтө оор. Күйөө мурда иштечү эле сторкада дейби. Стройка деген. Курулуш деп эле койсоңуз эжеке кыйналбайбы. 6 айдан бери оорукчан болуп калды. Өзүм да оорукчанмын. Чоң ишкилерге жарабай калдым. Пособияга тапшырсам, доходум көп деп бербей койду. Түшүнүп окудум пособияды. Мен сиздерден суранам, мага эч жактан киреше кирбейт. Муну биз районубуздун акимине беребиз. Социалдык тармак боюнча орун басары да бар. Жетекчиси да барбы? Жетекчиси бар. Сиз ушундай үйлөргө өзүңүз басып барышыңыз керек. Сиз түшүндүрүшүңүз керек. Мына районубуздун акими айтып атат, тапшырма берилет. Эжеке Манзура эжеке, сиз күтүңүз. Телефон менен үйүңүзгө барат, кабарлашат.
Ганыева Мунира деген айым кайрылып атат. Бир тууган кайным Душанбеде түрмөдө, аты жөнү Айдаров Айдарбек. Ошондой да, туулган жыл 98 экен, кармалганууга 21 жыл дейт. Ушул убакытка жери дейт. Биз бул арызыңызды дагы өзүнчө алабыз көзөмөлгө. Тийиштүү жоопту жазуу жүзүндө аласыздар. Тагайбекова деген айым кайрылып атат. Урматтуу Одакең Дүйсөнбаевич, Баткен областында өкмөт тарабынан статус берилип, колдоо алгандыгына, Баткен көңүл бурулуп жаткандыгына терең ыраазыбыз. Ушул Кулунду айылындагы өзүңүз көрүп тургандай узатасынан Тажик Республикасы менен түздөн-түз чектеш 2 жыл отурукташкан өтө жиш отурукташкан өтө чоң айылбыз, бирок биздин айыл ошол макамга кирбей калыптыр. Ушул залда өткөндөгү жыйында район акимине кайрылганбыз, Кулунду айылы кирген апрелден кошулат деп сөз берген, бирок май айынан май айы аяктап жатат. Буга кандай дейсиз? Эми аким андай убада бериши мүмкүн эмес сиздерге. Туура эмес түшүнүп алсаңыздар керек. Ушул макамга киргизүүгө аракет кылабыз, же ушул айда кайрылабыз деген сөз айткан болсо керек. Себеп бул макамды жеке бир да инсан бере албайт. Бул макамды мыйзам берет. А мыйзамды жогорку кеңеш кабыл алат. А жогорку кеңештин 90 депутаттан турат. Анын 46 депутаты добуш бермейинче бул мыйзам, бул макам кирбейт. Жогорку кеңеш эгер биз 40 депутат колдоп, 50 депутат колдобой койсо дагы кирбей калат, мыйзам өтпөй калат. Ошондуктан бир инсан эч качан убада бере албайт. Муну киргизебиз, муну мынтебиз. Президент да киргизе албайт. Муну бир гана жогорку кеңеш мыйзам менен киргизет. Түшүндүкпү? Ошондуктан сиздердин кайрылууңуздар туура. Биз бул маселени жана айткандай эле тийиштүү процедураларды өткөрүү менен сиздерге жоопту беребиз. Мүмкүн болушунча ошол чек ара айылы макамына киргизүүгө убада беребиз. Канчалык деңгээлдегилигини аны сиздер өзүңүздөр көзөмөлдөп аласыздар. Кудай кааласа. Айдаралиев деген мырза кайрылып атат. Айдаралиев Закирбек 82 жылы туулган, 6 баласы бар, пособия жок, төлөбөйт. Айдаралиев Шайырбек 88 жылы туулган, 4 баласы бар, пособия төлөбөйт, үйү жок. Мен энеси Айдаралиева Кундуз арызданып жатам дейт. Муну дагы сизге тиешелүү экен, социалдык тармактын жетекчисине. Сизге дагы телефондоруңузду жазыптырсыз. Биздин райондун тийиштүү жетекчилери сиздер менен байланышат. Урматтуу Кундуз айым. Сүйлөштүкпү? Бул жерде дагы Лейлек кесип кошун комитети каты менен кайрылуусунан Лейлек райондук суу чарба башкармалыгынан Арка насостук станциясынын каскады, Дашрабад насостук станциясы, Маргун, БСР жана Достук гидроучасткаларынын кызматкерлеринин келип түшкөн кайрылуу каты себеп болду деп өтө узун жазыпсыз, баардыгынын убактысын албайын. Биз барып, могу жерде Эрбаев Алишер мырза, бизде агрардык саясат комитетинде өзү полковник мырза, коопсуздук кызматынын кызматчысы, бизде ушул агрардык суу чарба саясатын тейлеген комитеттин мүчөсү ушул кишибиз. Мен ушул кишиге берем. Дарегиңиздерди бул жерге жазган болсоңуздар, сөзсүз түрдө жазуу жүзүндө жообун аласыздар. Шадманова Халида айым кайрылып атат. Кайрылуунун себеби 29-чу Кыргыз-Тажик ушул күздөн бутудан жарадар болгон дейт, бутумдан. Азыркы учурда Москвада дарыланууда. Дары дармектери кымбат, акча жагынан жардам бериңиздер. Кайрылуунун себеби Кыргызстан уулум дейт, уулу. Көзүнөн менимче ушул жерде жабыр тарткандардын баарына өткөндө тийиштүү министрликтер, ведомстволордун жетекчилери бир добуштан бизди ынандырган, бардык керектүү болгон каражаттарды бөлөбүз, көмөктөрдү көрсөтөбүз деп. Биз Алишер, муну дагы өзгөчө мындай бир көзөмөлгө алып,
тийиштүү катты даярдасаңыз сизде барбы жок? Бүттү. Бул маселени район деңгээлинде эле чечебиз дейт, маселе жок дейт. Уктуңуздар. Насирова Замира айым 1 жылдан бери пособие албай жүрөм дейт. Курулуштук жүрөм. Күйөөм курулушта иштейт. Бирде иш болот, бирде болбойт. Өзүмдө 4 балам бар. Майып кайненем бар дейт. Биринчи топто. Мен кыргызчалап окуп атам, сиздер орусча жазып атасыздар. Ар кандай шылтоолорду айтып пособие бербейт дейт. Мына бул дагы ушул биздин райондо эле чечиле турган маселе. Урматтуу жетекчилер дейт. Биз мына жазып аткан нерселерди, урматтуу биздин катчылыктын жигиттери өзүңөргө жазып тургула дагы биз дагы жоопту беришибиз керек. Жарайбы? Анан кийинки келгенде мени кызартпагыла бул жерде. Аким чечем деди эле чечкен жок, область чечем деди эле чечкен жок, сиз чечем дедиңиз эле, ушул кезге чейин жоогуңуз жок деп мен ушул жерде кызарып турушту каалабайм. Биздин сиздерден сураныч элибизге жөлөк пул дайындоо барьерин эсептеп сумманы 1000 сом кылып койгон. Бул деген 4 баласы бар адамдын кирешесин эсептегенде, мисалга 6000 сом киреше болсо, жөлөк пул ала албайт. Азыркы шартта 6000 сом бала бакчага. Бул жалпы республикалык маселе. Биз жөлөк пулдарды кароо боюнча чоң бир жыйын өткөрөбүз. Төгөрөк столго да даярдалайбыз. Себеп анын критерийлерин ошол чектеп аткан азаматтардан түшүндүрүп беришин сурайбыз да. Сурайбыз. Далилдеп берсин. Кантип жашайт? 6000 сомго 4 баш кантип жашайт? Эгер электр энергиясы мынча болсо, эттин баасы мынча болсо, ундун баасы мынча болсо, кантип жашайт? Ошолордун эсебин сурап көрөбүз. Мен ушул Кулунду айылында колхозунда чабан болуп иштегем, жашым жашына байланыштуу соцфонд пенсияга чыгарбай жатат. Үлүшүң жок деп пенсияга чыгууга, үлүш алууга жардам беришиңиз. Биринчиден үлүш берилбейт. Убагында албаган болсоңуз үлүш берилбейт. Бирок пенсияга чыгууга сөзсүз үлүш болуштун кажети жок. Эгер сиз чабан болуп иштегенсизби, канча жылдыгыңызда ошону терип, социалдык фонддун пенсия бөлүмүнө барасыз. Канчага чыгарган болсо, ошончого чыгасыз. Бизде базалык пенсия деген бар. Таптакыр иштебеген киши дагы базовая часть пенсии деп базалык бөлүгүнө чыгат. Пенсияга чыгуу укугу Конституцияда бекитилген. Муну эч ким буза албайт. Туура аксакал? Соцфонддун төрагасысызбы? Соцзащита. Соцфонд ким? Мен туура айтып атамбы? Эмне үчүн бул киши түшүнбөйт? Мына ошону үйүнө барып, Кудайбердиев ким дейт? Пайзылла деген киши айтып атат. Ошого барып түшүндүрүп койсоңуз. Батабеков деген мырза кайрылып атат. Ысык көлдөгү солдаттарды 2 көчүрүп келсеңер дейт. Ысык көлдөгү солдаттарды чек арага көчүрүп келсеңиздер дейт. Тазасы 30 жылдан бери чечилбейт. Бүтүн Кыргызстан партиясы контролго 2002 жылы таза суу чыгарына чыгарып берсеңер. Биздин партия суу чыгарып бербейт. Бирок суу чыгара турган мекеме ишканалар менен иш жүргүзөт. Баткенге деп келгениңер лейлекке келбейт. Баткенге деп келгендер лейлекке келбейт дейт. Бул да туура эмес. Кече Разаков шаарындагы болгон жыйында областтын губернаторуна ушундай суроолор берилди. Кулундудан да барып берди, Аркадан да барып беришти, Максаттан да барып беришти. Бизге бөлүнгөн 500 миллион сом кандай принцип менен бөлүп атасыз деген суроону беришти. Бул кишиден так анык жоопторду укту. Канча бөлүгү ишкерлерди колдоого, канча бөлүгү социалдык тармакка, кандай принциптер менен бөлүнөт, аракетиңерге жараша биз бөлүштүрүп беребиз деген.
Бирок бир да бир айыл өкмөт андан куру калбайт деген сөз. Ошондуктан Баккенге келген нерсе элекке жетпейт деп айтпагыла. Чек араны тезирээк чечсеңер дейт, мен деле ошону айтып атам. Чек арага солдаттар тургузулса дейт. Азыр деле солдаттар турат да. Бирок ал солдаттардын макамын айтып атсаңыздар керек. Азыр жанакы коопсуздук кызматына кирип кетпедиби чек ара кызматы? Ошону айтып атсаңыздар керек. Мен да сиздердин сунушуңуздарды колдоо менен чек ара кызматы өзүнчө кызмат болуп турганы бүгүнкү күндүн талабы ошол. Бүгүнкү күндүн талабы. Эгер эртең чек аранын баарын тактап алгандан кийин, бөлүшүп алганыбыздан кийин, талаш тартышы тыйылгандан кийин, андан коргоо министрлиги тарабынан өткөрүп берсе болот. Же коопсуздук кызматына өткөрүп берсе болот. Азырынча талаш болуп аткан мезгилде өзүнчө кызмат болгону жакшы болмок. Пост аз деп атасыз ооба. Чек ара өзгөчө статус берүү, аларды өнүктүрүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык мамлекеттик коопсуздук кызматтоо Садыр Жапаровдун жана Министрлер комитетинин төрагасы Жапаровдун, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Мамытовдун, Коопсуздук Кеңешинин катчысы Иманкуловдон суранганбыз. Министрлер кабинетинин төрагасы Жапаровдун билдирүүсү 22-жылдын 2-кварталына кайрылуусу айтылган. Сизден ушул чек ара макамын ыйгаруусын көзөмөлгө алуу баягы эле биздин ушул кулунда айылындагы сөз. Бул дагы өтө маданияттуу, сабаттуу жазылыптыр, эске алабыз. Айылдык кеңештин депутаттары да кайрылып атат. Бел алма орто мектебинин союз мезгилинде курулган бир кабаттуу имаратын 125 баланы тарбиялап келет. Кече да ушул суроону бергенсиздер. Биз эгер ушул жылга бюджетке киргизилбеген болсо, киргизип берүүнү ал мектеп өрттөнүп кеткенине байланыштуу деп. Бел алма башка бул. Анда дагы 125 баланы орундук деп. А бул жерде эмне болду эле мектеп? Биз карайлы анда. Артык уулу Жеңишбек Агарак айылынын тургундары ичкенге, эгинге сугат суудан кыйналып алабыз. Азыркы 10 жылдан бери, акыркы күндөн күнгө чөлгө айланып баратат. Жумасына 4 күн, эрте менен келет, анан түштөн кийин токтойт дейт. Эми бул жергиликтүү маселе экен го. Маселе чечилген. Жетип атпайбы? Шунча басым бош чыгып жүрдүк. Тек канал басуулар батпай, каналды да бузуп кетти. Абдибапов Турат дейт. Насос боюнча биздин кагаз колуңузга берди. Ошол насос 40 гектар жерди сугара турган насос. Бул насос бир дыйкан чарбанын падыша чатууда турат. Падыша чотунда. Карамагында эле деп койгулачы кыргыздар. Карамагында эле деп койгула. Кыйналбагыла. Ошону иштете албай келе жатабыз. Остун балансына алгыла десек албай жатышат, ошого жардам керек дейт. Менимче бул райондук деңгээлде эле чечиле турган маселе. Чечилиптир ал маселе ошо. Ошону жетекчилерден суранам мен сиздерден, райондук деңгээлдеги, област деңгээлдеги. Ошо кыргыз каракайым калкка кайрылып аткандачы, ос дебей элечи, суу чарба деп кайрылсаңыздар да. Ал уккандай эле ос деп жазып коет экен. Подотчетунда болот деп койсоңор, подсчет деп жазып атат. Жөн эле ошолордун карамагында деп кой. Жөнөкөй боло болчу. Ким? Ошону айтып атпаймынбы? Жетекчилер кыргызча эле кайрылсаңар деп атам мен. Сүйлөгөндө ушундай эле кайрылгылачы. Остун деп, ПТП деп жөн эле кайрылгыла. Суу чарба деп койгула, жол курулуш деп койгула. Түшүнүктүү болот, Мавлянов Боркош айылы кайрылып атат. Райондун ичиндеги постторду алдырсаңыз дейт. Көкүрөгүбүзгө көк таштай тийип бүттү го дегендей кылып атат. Президент койгонбу аны, же биздин чоңдор койгонбу дейт. Сизде канча чоң бар? Биз муну сүйлөштүк. Мага посттон бир кагазды көрсөтүштү, эмненин негизинде турган. Аны биз областын жетекчилиги менен сүйлөшөбүз.
Жарайт. Чындыгында ошол посттордун турушу мыйзамсыз. Мыйзамсыз болгон нерселердин баарын алып салуу керек. Ошол. Амонов Исакбай деген мырза кайрылып атат. Этникалык кыргыздарга жарандык берүүңүздөрдү суранам дейт. Жазгыла. Жазгыла бизге жарандык бергиле деп. Биринчиси. Экинчиси этникалык деген сөздү колдонбогула. Жөн жазгыла. Этникалык деген бул өтө туура эмес сөз. Биз сырттан көчүп келген кайрылман кыргызбыз деп жазгыла. Жарайбы? Паспорттар берилет. Кимге берилбей аткан болсо, анда ушундай болуп кайрылууңарды бергиле. Жапаровдун буйругунан кийин деле эч нерсе өзгөргөн жок деп кайрылып атабыз. 3 айда кыргыздарга жарандык берилсин деп айтканына 1 жыл болду дейт. Даректериңиздер бар экен. Бул жерде паспорт стол бар да, ички иштер жетекчиси бар райондук. Туурабы? Мен акимибизге берейин. Кайрылуу берилген жарандардын баарына берилип атат деп атат. Угуп атасыздар. Келиңиздер, Разаковго барыңыздар, жазыңыздар. Лейлек району боюнча Кулунду айыл аймагынан элдери үчүн үйдүн кызыл китебин арзаныраак туурласа болобу дейт. Эл үчүн кызыл китеп алуу кыйынга туруп жатат дейт. Кулунду айыл статус макамын алабы? Кызыл китепти алыш сиздин өзүңүзгө тийиштүү документтерге гана кеткен каражат сиз тарабынан төлөнүшү керек, калган жерине акысыз берилет ал нерсе. Ал акыны сизге кызмат көрсөткөндүк үчүн эмес, сизге ошол кызыл китепти жазып, ошол китепти даярдап бериш үчүн канча каражат кетет, ошол үчүн гана төлөнөт. Мына, угуп атасыздар. Эгерде бүт кагаздары даяр болсо, кадастр ушул жерде дейт. Ушул тууралап беребиз дейт. Сиздер айтыңыз. Канча? Интернационал арка Эми максат мына Разаков Ахарык боюнча бардыгы бекер экен, бирок Кулунду боюнча кадимгидей эле 6000, 6300, 6500 төлөйт экен да. Статус берилбегендиге байланыштуу. Эми мындай экен. Анын себеби мындай экен. Туугандар, азыр мына Гүл Акматкуловна мага Кыргыз Республикасынын токтомун жана мамлекеттик муниципалдык кызмат көрсөтүүдөгү жеңилдиктери жөнүндө берип атат. Кулунду айылы кирбей калыптыр да ошол тизмеге. Ошон үчүн гана ошол сумма. Бирок 6000 дегенде кадастр кызматы ким бул жерде? Сизби? А эмне үчүн каяктан 6000 деген кайдан чыкты? Кандай? Ошо 6000 болуп атабы? Эмнеге? Yo 6500. Köpçülük el şunu alalım жатат да. Эми мындай аксакал. Бая эмени? Аксакал. Ошол биздин Кулунду айылыбыз ушул тизмеге кирбей калыптыр. Эгер ушул тизмеге кирсе, баягы билим берүү дагы, саламаттык сактоо тармактары дагы 50% кыскарат, а бул нерселер бекер көрсөтүлүүчү кызматтарга кирет. Жарайбы? Yo endi ошол күнөкөрү Кулунду айылы, А? күнөкөрү деп 6500 6 төл алыш керек кылып Макам киргенден кийин бекер болот деп атат ошону. Качан кирет ол энди, качан? Мен биринчи жолу келдим, биринчи жолу угуп атам. Бишкекке жетейин. Ага ыраазычылыгыбызды билдирем. Кээ бир органдар өз убагында күйгөн документтерди жайына коюп кылып берди, бирок жер үлүшүн күбөлүгүбүздү жасап беришпейт. Ушул убакка чейин дейт. Жер үлүшү жалгыз сиздин үйүңүздө күйүп кеткен болсо, ал жер комитетинде бар. Райондук акимчиликте бар. Кадастр кызматында бар.
Kimdin kayсыл жерде канча соттук жер үлүшү бар, кайрак канча, сугат канчаларда бар. Алардын түп нускасы болбосо дагы, алардын көчүрмөсүн булар бергенге даяр. Барыңыздар, күйүп кеткендигине байланыштуу кайрадан копиясын калына келтирип алыңыздар. Башка эч кандай маселе жок. Ага эч ким тоскоолдук бербейт. Ачилов Мамбет. Менин айтарым, Лейлек районуна чоң ишканаларды ачсак болобу? Кальцо айылында ак кум бар, ошону иштетсек болобу? Бул боюнча дагы ички жана тышкы биздин областтын губернатору Россияга барып келиптир, Москвага. Биздин Баткен областынан кеткен убактылуу иштеп аткан жарандар менен жолугушуу уюштуруп келиптир. Бул киши жакшы демилге көтөрүптүр. Тыйын тыпыры бар азамат жигиттерибиз, кыздарыбыз биздин областка тыйыныңарды салгыла. Ошол өндүрүштү кеңейтели, көбөйтөлү. Ошол акча өзүбүздүн элге кызмат кылсын дегендей маслихат иштерин жүргүзүп келиптир. Менимче мындан жакшы жыйынтык чыгат деген үмүттөбүз. Салса болот. Ташпаев Жумагул деген мырза берип атат. Кызыл сызык боюнча акимге чейин жаздык, тийиштүү органдар тарабынан чара көрүлбөй жатат. Кулунда айыл аймагынын көчөлөрүндө кызыл сызыкты айтып атат. Көпчүлүгү тарабынан чара көрүлбөйт. Бул акимдин эле колунан келе турган маселе. Биз жогорку кеңешке тийиштүү маселелерди жазсаңар жакшы болмок. Жөлөк пулдун суммасын көтөргүчө тегиз баарына карасын дейт. Муну жооп бердим, жана алып алалы. Бизде АВП деген ишкана бар. Элге эч кандай пайдасы жок дейт. Разаков айылынын каналды суу алып кетти. Азыркыга чейин калдына келтирилбей атат дейт. Алимбеков Каныбек деген мырза кайрылып атат. Кыргыз нефть акционердик ачык компаниясынын суткасына болжол менен 40-45 тонна нефть өндүрөт. Анын ичинен Бешкент айыл аймагынан 25 тонна өндүрөт. Калганын Колунду жана Жаңы жер аймактарына өндүрөт. Эмне дейт аягында? Мурда 17-жылга чейин инфраструктурасын өнүктүрүүгө лицензия кармоого деп 1,5-2 миллион сом айыл өкмөтүнө түшүп турчу эле. Урматтуу Адахан Кимсенбаевич, азыр ушул түшпөй калды дейт. Ушуну кайрадан өткөрүп лицензияны кароого, бул өтө маанилүү маселе экен. Биз карайбыз. Сөзсүз түрдө жообун жазуу жүзүндө аласыздар. Бизге Бешкент айыл өкмөтүнөн эски оочу дейби? Айылдан болобуз, үлүш жер бирөөлөргө жок дейт. Бирөөлөргө бар, бирөөгө жок. Эгин эгишке жер жок. Пособие, пенсия жок дейт. Жер үлүшү деген маселени мен Лейлекке келгенде биринчи угуп атам да. Кыргызстан боюнча бүткөн маселе бул. 94-жылы 1-январга чейин ошол айылда сиз тизмеде турган болсоңуз, сизге үлүш берилген. Эгер 94-жылы 1-январдан кийин барып, көчүп барып, же келин болуп барып, же башка айылдан көчүп келген болсоңуз, анда ал жерде үлүшкө сизге укугуңуз мыйзам түрүндө жок. Качан пайда болдуңуз ал жерде? Качан келдиңиз? Ушул иш баштында башталганда мага ушундай суроо беришип аткан. Биз дейт, жанагы келин алдым дейт. 3 келин алдым, 3 келиниме үлүш жок дейт. Ушундай беришет да. Мен айттым, канча кызды чыгардыңыз? 5 кыз чыгардым. А 5 кыздын үлүшүнү сиз себетке түйүп көтөрүп бердиңиз балага. Ошо калат да. Бизге келген нерсени көрөт экенбиз. Мындай чыккан нерсени көрөт экенбиз, келген нерсени көрбөй калат экенбиз да. А 5 ким кыздары көп болгон болсо, ошолор утту. Ушундай да. Кыздар кете берди, үлүш калды. Эми ал келиндин дагы сизге келип түшкөн келиндин дагы атасы бар да. Ал дагы үлүшүн бербейт да. Ошон үчүн ушундай туугандар. Эми 'Эми 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 'Эmi 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 'Emi 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 'Emi
ушуну менен токтотолу, суроо жазып аткандар болсо. Азыр. Бул сөз аксакал. Муну сиздер жазганда окуп атамбы мен? Айткыла анда. Ассаламу алейкум, Алхан Күлсанбаевич. Биз мына Кадамжай районунан атайын сизи ушул Лейлек районуна келди деп угуп келдик. Каяктан келдиңер? Кадамжай районунан Алгайлдан келдик. Атайын сизге биздин максатыбыз, негизги келген максатыбыз ушул Баткен областында жашайбыз. Биринчиден сизге кайрылуу максатыбыз. Мына Баткен областынын ичиндеги постту айталы эле. Анан баягы TikTok көп жерде жарыяланып атат. Кыргызстан экиге бөлүнөт деген маани ушул уже келип калды да. Уже лекой машинада кирсек, уже лекой машиналар текшерип баштап атат да. Мен өзүм чындыгын айтам, ачыгын эле. Мына Кулунду айылында мен Кадамжайда болсом да, Кулунду айылында көптөгөн курсташтарым бар, досторум бар. Биз контрабанданын нанын жеп чоңойгон балдарыбыз да. Мына жөө коюлду, токтолду. Бирок ушул контрабанданын границадан ушул мына милиция кызматкерлери отурат, УКМКнын кызматкерлери отурат. Ушулар өздөрү чыгарып берет, и границада өздөрү салып берет. Бул жерде ким кыйналып атат? Бизге окшогон жаран кыйналат. Жок, бул чындыгында да туугандар, мен атайын Кадамжай районуна келдим. Мен жашмын. Мен 7 жыл мамлекет кызматында иштедим. Мен 2 высший диплом бар. Мен жаш баламын. Чын, жок, кечип коюңуз. Мен атайын келдим ушул күнгө жетишейин деп. Сизден дагы бир сураныч. Кадамжай районуна барып, ушуна бир чогулуш өтүп бериңиздер, биз суранабыз да. Ушул мен жаш кадр боюнча суранам сизден. Анан экинчиден главный ушул постторду чечип берсеңиз, баягы көп эмелерди ойлосо, анан бүгүн деле келдим. Неге ушундай постко келип мен бир-эки өзү чыкылдым. Биз жарамыз, мен Баткен шаарына келип атам. Мен райондон шаарга десем, жок дейт. Анан контрабандчылар өзүнүн ишин кылып атат. Ушуга мындай чара көрүнөбү, бая сиз көтөрүп кеттиңиз ушуну. Бул приказ мына президенттин өкүлү катарынан коюлганбы, или президенттин өзүнүн указы менен коюлган постпу? Если өзүнүн указы менен коюлган болсо, во-первых, ошо границага ошол жүрөктүүлөрдү коюп берсин, мына арка айылына, Кулунду айыл граница тажиктерге коюп берсин, зыңкыйсын. Бизден зыңкыйтып уялайлы кишине. Туурабы? Урматтуу жомарт, мына чындыгында айткыла. Биз жегенибиз жол кира 5-10 сомго иштейбиз. Анан өзү мына мамлекеттик кызматкерлер машинасына салып берет. Анан жол киреге иштеп алып барып, дагы мамлекет кызматкерлери кармап, бизди күйдүрсө, ортодо эле биз күйүп атабыз. Чындыгында да. Туура. Анан мен айтып коеюн. Бул жерде мына Баткен областынын жакында Нуркамил Набиев деп обл прокурор болуп кетти. Мына азыркы убакта убактылуу кызматынан чектелди. Бул киши биринчи орун басар башкы прокуратуранын орун басары болуп турду. Ошол убакта мен деле мамлекет кызматта элем. Мен подстава болуп ошол кишилердин буйругу менен мен камалдым, 5 ай камалдым. Мен чындыгында 5 ай камалдым. Мен мына Кадамжай районунун бир кичинекей баласы болсом дагы, Кадамжай районуга эмес, ошол УКМК, Бишкектин СИЗОсу башкасы болуп, бар жок болду. Чындык бар экен, мен кутулуп келдим. Азыр ошо чындыкты башка салган убакта ошо кишилер жок болду. Бирок мен дал чыгышамын, буйруса чындык келет. Силерге окшогон кишилер мына иштесин. Сизден бир өтүнүч суранычым, Кадамжай районуга барып ушундай бир чогулуш кылып бериңиз. Бизге окшогон мырзалар мына чыныгы жүрөгүндө бир арманы барлар сизге сүйлөп калсын. Ушул мен атайын келдим. Бул жерде мен 300 километр басып келдим. Мен жөнөкөй бир капсынан эле келип калгам жок, чындыгында. Мына куйнам. Мен коркуп келдим. Ошону сизге Кадамжай районуга бир чогултуп бериңиз, сизден суранычым ошол. Жарайт, мындай кылганда, иним мындай кыл.
Demek даректерин жазып алууга, телефондорун байланышын жазып алууга bir убакытты белгилейбиз. Кудай кааласа кадам жайга дагы келип ушундай жыйын өткөргөнгө биз даярбыз. Дагы кимде суроо? Абдахам Кимшанбаевич. Азыр аксакал. Макул. Бу азыр областыбыздын жетекчиси ошол жигиттин сөзү боюнча жооп бар дейт. Жооп берип койсун, анан сиз улайсыз. Урматтуу мекендештер, дагы бир жолу саламатсыздарбы? Менин жоом кыскача эле болсун. Бүгүнкү күндө эң азыр маселе болуп турат, бул аткезчилик маселеси болуп турат. Жанагыда айтканда контрабанда бул. Бул жигит кадам жайрыгынын алга айынан келиптир, ушул жердеги маселени талкууга алып жатат. Азырчы мен айтып кетейин, бул посттор эмнеге турду? Мен урматтуу Адахан Кимсанбаевич айтып кетейин, бул жанагы турган посттордун баары мыйзамдуу. Себеби дегенде 2021 жылдын 1 октябрында өкмөттүн чечими менен ушул посттор коюлсун деген чечим чыккан. Ошонун негизинде областтын буйругу чыкты. Атайын бул жерде топ түзүлүп, ушул посттор коюлду. Бул аткезчиликке, жанагыдай экономикалык жанагы жактан иш алып баруу, ошону менен бирге биз тараптан өтө көп аткезчилик Тажикстан тарапка биз тарапка өткөнүнө байланыштуу болду. Экинчи көрсөтмө, урматтуу мекендештер, бул 2021 жылдын 20 декабрында кошумча дагы мындай тапшырма келген. Ошолордун негизинде бүгүнкү посттор иштеп жатат. Посттун максатын азыр мен айтып кеттим. Эми сиздерге айтайын, бул жерде ар кандай сөздөр болуп жатат, посттон акча алып жатат, $500, $1000 деген сөздөр болуп жатат. Азыр коомчулук муну баары угуп турат. Бул боюнча биз атайын штаб түзүп, областта тынымсыз, үзгүлтүксүз тапшырманы коюп, талапты коюп турабыз. Эгерде бир кимдеки мамлекеттик кызматкер ушундай нерсеге аралашып кетсе, биз катуу чара колдонобуз. Ошондуктан бүгүнкү $500,000 деген сөздү айтыңыздар, биз ошо кимге берди, ошону биз чара колдонолу. Бул бир. Кечирип койсо. Экинчиси, бул азыр бул бала айтып атат, чегарадан себеби мындай иштешибиз керек. Сиздер жардам бериңиздер. Бизге деле кайсыл кызматкер алып жатат? Азыр айтып жатат, УКМКнын, чегаранын, милициянын кызматкерлери границадан өткөрүп атат деп туруп. Азыр бул баланын данныйын алыңыздар, сүйлөшүңүздөр, көрсөтмө бериш керек, сөзсүз түрдө, түшүнүңүздөрбү? Азыр интернет булактарынан айтып жатат, $1000 алды деп. Биз далилдедик, далил болду деп. Ошо далилди дагы ким жазды интернеттен? Ошол адамды чакырып, сүйлөшүп, ошол коомчулукка далил бар деп атат, далилдеп берсин, ошолорго биз чара колдонолу, мыйзам чегинде. Бирок, урматтуу мекендештер, бул посттор сиздердин суранычыңыздар менен болду. Былтыркы чыр чатактын айыбынан биз аткезчиликти токтотобуз деп туруп, бир канча сиздер өзүңүздөр чыгып аттыңыздар. Мен областка барып туруп, мени чыгарып аттыңыздар. Постторду койгула, ушундай иштерди жасайлы деп туруп, сиздердин суранычыңарды дагы эске алуу менен аткезчиликке мындай жол бербөө боюнча ушул посттор коюлду. Ошондуктан, урматтуу мекендештер, дагы бир жолу далил болсо, биз тез арада бериңиздер. Менин телефонум барыңыздар билип калдыңыздар. Биз ошол замат чара колдонолу. Мынтип күрөшпөсөк, бул нерсе токтотпойт. Бирок ошону менен бирге ушул жердеги аткезчи менен алек болгон жигиттер токтоткула. Эгер силер ушу менен дагы алек болсоңор, силер кыргыздын душманы болосуңар. Ошондой эске алыңыздар. Эми жакшы. Отуруп тур. Токтоп тур, отуруп. Отуруп тур. Макул, отуруп тур. Мындай кылалы. Мына ошол подполковник токтоп тур. Подполковник. Тартиптүү бол. Отур ошол жерге. Жаман үйрөнүпсүң сен. Жүгөнүн үзгөн аттай болуп. Отур. Беадеп деп коет муну. Бейтартип деп коет муну. Уятсыз деп коет муну. Момундай мүнөзүң менен сен бир күндө иштебешиң керек бул жерде. Отур. Эми бул бир. Областтын жетекчиси сурап биз айттык, макул дедик биз. Кечирип койсун. Сиз областтык жетекчиликтин бир структурасысыз. Губернаторуңуз жооп бергенден кийин тартиптүү болуңуз. Бул бир жагы, экинчи жагы. Эми бул бейтартип бул. Өтө бейтартип.
Köpkөндүк бул. Чектен чыккандык бул. Токтот. Эми эгер ошол кызматкериң сайгак чаккан уйдай болуп качпастан талалап биздин алдыбызда турушу керек эле. Тура алган жок ошол лейтенантым. Тура албайсың жигит. Көбү турам деп күйүп кеткен. Уятсыздык бул. Мына ошол жерге кулунда жыйын болот. Баргыла деп айттык биз. $500 берейин, өтүп кетейин деп отурам. $1000 бересиң деп отурат ошол. Бүт бардыгы жазылган камерада. Бул бир. Экинчиси, могул Кадамжайдан келген жигитти аксакалдар, мен айрыкча аксакалдарга кайрылам. Ким чындыкты айтып койсо ошону тебелегенди үйрөнүп алдыңар аксакалдар силер дагы. Губернаторга жакшы көрүнөм, буларга жакшы көрүнөм, милицияга жакшы көрүнөм деп чындыкты чыркыратып көмүп атасыңар жигиттер, кыздар. Бардык нерседе бар. Biz bilemiz. Aydan түшкөн жокпуз. Бөтөн мамлекеттен келген жокпуз. Чегарадан өтүүнүн азабы кандай экенин билебиз. Аткезчилик урматтуу жакшылар. Эки өлкөнүн ортосунда болот. Эки айылдын ортосунда болбойт. Эки райондун ортосунда болбойт. Аткезчилик бул. Кыргыз-тажик чегарасында болот. Күч өткүлө, посту койгула, чегарага койгула. Сүлүктү менен электин ортосунда бале бар постко. Эмне керек? Молодец. Үчүнчү маселе. Өкмөттүн буйругу чыккан дейсиңер. Эгерде өкмөттүн буйругу ошол Акылбек Жапаровдун буйругу Конституцияга, мыйзамга каршы келе турган болсо, ал буйрук иштебеш керек. Биз ошону териштиребиз деп атабыз. Иликтейбиз деп атабыз. Эгерде мыйзамсыз токтом чыгарса, Акылбек Жапаровду дагы жоопко тартабыз биз. Ал мыйзам бузган болот. Ошондуктан ызылдаганды коюшубуз керек. Бири-бирибизге атырылганды токтотуңуз, Жолдош подполковник сиз. Мен сиздин көз карашыңыз түшүнүктүү, сенин көз карашың. Токтот. Бул ошол областтык баягы коопсуздук кызматынын жетекчиси экен. Мындай жетекчилер 1 саатта иштебеш керек. Болбош керек мындай жетекчилер. Кийген кийимиңизди караңыз, кийген кепкаңызды кийиңиз, караңыз. Моголдор турат го, аскер кызматкерлер, аскер формасы менен, устав менен отурушат ушулар. А сиз чектен чыккансыз. Үчүнчү маселе, мына Кадамжайдан келген жигиттин маселеси боюнча. Чындык ушунда турат. Чындык бирөө чыркырайт. Bir kişi kuduk kassa deyt, 1000 kişi su içet deyt. Мына ошол жигиттерибизди, кыздарыбызды чындыкты айтып койгондорду, айрыкча ушул аксакалдар шорпо шилең ичип алып, бийликке кошулуп кетип, аларды сөгүп, тартипке чакыргандай болуп, токтото алайланайындар. Карылыктан не пайда, калыс сөзүн айтпаса дейт. Сиздер калыс болгула. Кайсы тараптан күч болуп кетсе, кыйкырык ышкырык менен колдоп кете бергенибизди токтотушубуз керек биз. Бизден намыс керек, ариет керек. Мен ошол жерде какшап, селитра өткөрө албай аткан. Какшап, мына биздин депутаттардын баары көрдү. Биз камерага тартып алдык. Ноокаттан чыккан семен кулундуга келет. Кулундуга келип түшүлөт деп атат. $1000 бермейинче өтпөйсүң деп отурат дейт. Мына сиздин ошо кызматкериңизге барсак, качып жүрөт тайраңдап. Бетин көрсөтпөй качып жүрөт, түшүнбөттөнүп. Арсыз бул. Бул намыссыздык. Өз элиңдин канын ичи ушундай болуп, бир жериң этегиң бир жериңе жетип кетти байланайын кыргыз. Силер кыйын чыгасыңар, кыргызга гана кыйын чыгасыңар. Куралды да кыргыз тарапка карап кадайсыңар, зөөкүрлүктү дагы бул жакка көрсөтөсүңөр. Көрсөткөн жерге көрсөткүлө ошону. Бул бир. Эми урматтуу туугандар, бирөөгө талап коердун алдында өзүбүз ошол талапка жооп беришибиз керек. Район жетекчилиги, область жетекчилиги сиздерге талапты коюп атабы? Ошол талапты дагы аткарганды үйрөнүшүбүз керек. Жоопкерчилигибизди да сезишибиз керек биз. Бир отол эле жүгөндү үзүп алып, булардан үлгү албагыла кээ бир инсандардан. Булар ар жагынан ошондой болуп жаралып калган. Биз маданияттуу, биз Разаковдун элибиз. Биз Разаковдун жеринде чоңойгонбуз. Мына Гүлә Кожокулова айымыбыз айтып атат, музейинде жазылып турат дейт. Мүнөздөмө бергенде өзгөчө мекенсиүү сезими, өзгөчө маданияттуулук, кичипейилдик менен өзгөчөлөнүп турчу деп Россиядан, Ташкенттен ушундай мүнөздөмө берип атат Исхак Разаковичке. Тарбия көргөн элбиз го.
Biraz özümüzdü toktotuşubuz gerek dagı. Bирөөдөн талап кылардын алдында өзүм ошого жооп беремби деген суроону коюшубуз керек. Мен дагы бир жолу айтам, эгерде өкмөттөн ошондой токтом чыгарган болсо, токтомду аткаруу боюнча областтын чыгарган токтому туура болот. Бирок мен дагы бир жолу, бир эмес бир канча жолу депутат болгон киши катары айтайын. Кыргызстандын ичинде райондор аралык, айылдар аралык посттун турушу мыйзамсыз, 1000 жолу кайталап айтам буну. Ал мыйзамсыз ал. Аткезчилик деген сөзгө эч кандай жооп бербейт бул. Кайсы жагынан караңыздар, ошол жагынан карагыла. Аткезчилик деген чегара болот. Посту чегарага канчалык күчөтсөңөр, ушулар тескерисинче батасын берет силерге. Буну биз Бишкекке барганда дагы тереңирээк изилдейбиз. Дагы аксакал, эми айтыңыз. Кыскартабыз. 3-4 суроо менен бизге уруксат бересиздер. Адакам Кемсомбаевич, кулунду жерине кош келипсиз. Кушбак болсун. 94-жылы келгениңизде Бекмамат Осмонов, Асанат Масалиптер менен келгенсиз. Анда кандай эл тосконду билесиз. Акимдер качып, экөөбүз кубалап аркасынан бардык. Болгонбу бул иштер? Туура. Мана элибиз дагы көзү ачылып, түшүнүп келе жатат. Бардыгыңыздарды айта турган сөзүм шуки, бүгүнкү күндө биздин айылдар арасында посту жок кылыш, эми кыргызды кыргыздай кылып дүйнөгө көрсөтүш, колунда да элди сактап калыш, жаштарга дагы тамарканы берип, мына үйүнү сатам дегендерди кандай жол менен болсо да алып калыш тугандар. Шуга өтө көңүлдүү, өтө бурун. Эми бүгүн эле форманы кийип алып, элибизди эл дебей, жерибизди жер дебей, дыйкандыга келаткан селитраны тосуш, азотту тосушту токтотоюк тугандар. Şu Kırgız'a ketip atat dep neme kılış gerek. Kızılkaya'dan çıkavı, Bişkek'ten çıkavı kulundu degenden keyin işeniş gerek. Araplar ne için bir milyar dollarlık nerseni bir sürat menen kabul aldım dep koydu. Kırgız kaçan şuga düşünüyoruz. 4 tane yıldız takıp alıp endi buna 1000 dollar alsam onu jegen baldar bala boy bela olur bilip ağıla baldar mı? Yemi dağı bitti ayta turgan sözüm şu ki kulunduğa hoş gelipsiz, tez gelip sizden başka deputatlar da şunday işlerde kılıp dursa kanday sonun bolat ele. Mana emi bizi çaldardan da uğun derdim. Assalamu alaikum. Aleykümselam. Kelgen mehmanlar hoş gelipsizler. Bu bizge nimege 2000 somdan koş koydunuzlar. Bunu bayağı ettiniz deputat. Dedik. Bana karan kimsen var. Şu çekeranı men öldüm kartan adamın aylanıp görgönüm yok. Aylanıp görgönüm yok, birok toksuz ötüp atak deydi. Şunu kanday kılasız bir tertip alasız. Bir tertip almasanız, Kırgız'da sartlar gelip atıp, dağı bunumuzdu, mayımızdı, pulumuzdu, yetimizdi, produktavızdı, bardığınız sartlar cevap atadıkken. Ona şu kakşakan çekeranın neçarlığından cep yataşıyorlar. Çekeranı çıkma toktatsanız, sartlar bizge aka dese, anan kiyin caraşavız. Anan kiyin çekeran meselesi çeçilir. Hazır gıday olup, şu işteyi vere turgan bolsa, çekeran meselesi çeçilmez kimsen bayım. O endi menin de kayta turgan sözüm. Mana bu bizge tazası öte Tacikistan'dan alağız. Özünüz jakşı bilesiz. Küzde bir bala kurup eremin, yeki turbanı cavlik kömemin özünüz başında boldunuz. Tez aran içinde kılavuz dediniz. Biz Taciklerge kanacayım maskara balağız. Canını bağırıp, koyumuzdu soyup, mimandı kılıp, kırantıvızga suvayı da tavız. Tacikistan'ın ceri de. Onça ötkönderimiz atıp taşta öyle jatat. Vurup kaltakta öyle jatat özümüz jağış körüp durasız. Şulardı bir harekattan geldi. Şu çekarana yok bana o tazasıdın pulu karalbaptır degen sözü eşittik. Karalgan bolsa mayli mana çekaran meselesini kimsen bay atakan bay. Şunun çekaranın meselesini çeşin. Mana bu çekaradağı turgan postor diyen tek şerin özünüz. Bardığını özünüz bilesiz. Siz bir yerden koyunun jatağı çeyin bilesiz. Şunu jakşı kolga kattık karma basanız. Ötkeze verse. Yel keman bolup Batken'in eli batır elde baktap koysa oturamaz dedi batır ekemiz dedi.
bir айылдан elibиз. Hazır bunu toktatalı. Moğol жерде айтылған сөздерді жанагылар берсин, далилдерин biz мына укуп тапшырмабыз бүгүнкү күндөчү. Ошондуктан ушул менен токтоп башка маселеге өтөлү. Себеби убакыт дагы аз, азыр депутаттар кетиш керек. Калган маселени биз чечип алабыз. Бул маселени токтотолу. Аксакалдарга берели сөздү. Аз уруксат бериңиздер. Мен жалпы элдин көйгөйүн айтып кетейин. Кайчта? Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, Кулундай аймагына кош келипсиздер. 2022 жылдын 17 февралында Баткен облусунун Кыргыз Республикасынын президентинин өкүлчүлүгүнүн мамлекеттик административдик имаратында Кыргыз Республикасынын Каржы министрлигинин, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигинин катышуусунда чоң жыйын өткөн. Ал жыйында Баткен регионуна 120 миллион сом каражат каралган айтылган. Андан башка 500 миллион сом Баткен облусун өнүктүрүү багытына, Коңушлаш Тажик Республикасынан кол салуусунан жабыр таткан аймактардын көйгөйлөрүн чечүүгө бериле тургандыгын да Роза сүйлөбөй турсаңыз сизе. Кандай көңүл бурулат анткени тургундарын да көксөгөн мүдөөсү аймактын өсүп өнүгүүсүнө жана жумуш орундары менен камсыз болуусу жалпы Баткен облусуна 1 миллиард 600 миллион сом каражат каралган 2022 жылга. Анын ичинен 700 миллион зыян тартып бузулуп күйгөн чек арада имараттарга компенсация катары, 400 миллион сом айыл чарба багытына, 500 миллион сом облусту өнүктүрүү үчүн деп ошондой деп каралган 2022 жылы. Бизге бул убакка чейин маалымат толук келе, ушул боюнча бизге толук маалымат берип койсоңуздар кат жүзүндө. Себеби бүт баарыбыз байкап турабыз, эч кандай бизге бул боюнча маалымат келбей жатат. Андан кийин 38 жеке ишкерге дагы 200 миң сомдон компенсация төлөнүш керек экен. Анын 118.552 сомдон төлөнүп, 81.448 сому ушул убакытка чейин төлөнмөптүр. Бул 118.552 сом 2021 жылдын декабрь айында берилген экен. Сиз ошо кагазды эле берип коюңузчу бизге. Кагаз түрүндө да бергенмин тияка жардамчыңызга. Андан кийин биздин жанагы көйгөй, Кулундай аймагынын көйгөйү таза суу. 2021 жылы 153 миллион сомго тендер өткөзүлүп, 153 миллион сомго уткан. 2021 жылы 3 миллион сом ажыратылган. 2022 жылга 20 миллион сом ажыратылды деп бир ай мурун айткан, бирок кечээ мен жанагы Алмалы Доор курулуш ОСО фирмасынын директору менен сүйлөшсөм, акча менин балансыма түшө элек деди. Быйыл 2022-ге эгерде жылга 3 миллион, 20 миллион, 30 миллондон бөлсөк, биз Кулундөөрөнү дагы бир 5-10 жылсыз таза суу ичпейбиз да. Ошол 153 миллион сомду тез аранын ичинде бөлдүрүп берүүңүздөрдү суранабыз. Biz мындай кылалы, туугандар, аксакалдар, ким бата берет? Сизби? Айт. Кимсанбаевич, дагы бир неме болуп калып кетти кичинекей эле. Бул дагы жалпы мен жеке неме эмес. Жалпы элдики да бул. Мен элдикин айтып атам. Себеби Кайрагач заставасы 5-10 жыл мурда курулуш иштерин жүргүзө баштап токтоп калган эле. Кайрагач заставасы биздики. Азыр тендер өткөзүлүп, ошол Алмалы Доор курулушу утту аны дагы. Бирок 1 миллион сом эле карап коюптур да. Ушундан бакчасын баарын каралат. Кагазда барылган болсо, аксакал туруп туруңузчу. Мына эжебиз, мына энебиз турганына жарым саат болду. Бериңиз эжеке. Эжеке. Ошол Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, мен сизди мындан мурда 4 жолу ушундай немеге койгонуңузда, 4-өөгө тең катышы мактаганмын. Мана шиеттейм. Мен Адахан менин уулум эмес, жаш уулум эмес, бир тууганын баласы эмес. Мен телевизордон көрүп эле ушунун ак каттыкты сүйлөгөнүгө курсам болуп, каерде болсо тогучуга катышып жүрөм. Кызыл кыяда ham сүйлөгөнмүн, мана жерде ham сүйлөгөнмүн, эшикте ham сүйлөгөнмүн, ысванада ham сүйлөгөнмүн.
Endi dağı keliptir şul dep dağı bir zaman oňolup kalabı. Bizge okşogonda nemezge kulak salabı dep kelip oturamına da arkadan. Putum oğlu. Benim bir kızım var, köyü yok, balası var, tomoluk yetim nevrem var kolumda. Şuğa ne etti yolu hükümetke, mektepten direktörlerine varsamam, cay yok dep kızım dişke avadı. Bana ısmanın üstüne mekteptin kattasıga kelsem yenge kaç degen derge buyruktur. Bana olsa taka olsa tütmesin degende aile kasap olup duracak boğazsam bir beçara özü uğulak seken Bişkek'e ketip bakınca dövüştüm boğuludağı üyünü veriptir. Dövüşke çıkam de kullanıp gittim. Şundaydı bana Kalimbay'la neme Alimbayev gubernatör eken şu direktörge vargan cevabını aytıp versem sizge bu kamperge nimege bunday cevap verdin. Sizge kiyinimi kanday kemçiliğiniz var eken başkadan dep soravardı. Endi seni bilet kırgızın bari iğneciğine çeyin bilet düşünöt, sözüge düşünöt, işige düşünöt dep dana kelip oturamın. Men şonu soğuluk jettim balama aldım, sesya olup duracak başla canı kegen direktörem ben kontraka yardım kılam dep alasam. Balam varsa 18'de kirgende aldım akirdim. Ogodasты. Ogodat. Uşul mına bizdin rayonun jetekçisi eken, bilim berүү jetekçisi. Süreş koymuş özünüz jekeme-jeke. Keliniz, uşu kişige ver. Anan keyin bata. Büttü. Assalamu alaikum. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын депутаттары, жергиликтүү жетекчилер, мен Кулунду айылдык кеңешинин төрагасынын орун басары Досов Абдижапар депутатмын. Мен бир нече жолу, көп жолу жогорку кеңеште, министрлер кабинетинде көптөгөн элдин көйгөйүн көтөрүп келем. Бир айыл чарба министрлигинде Баткен облусун өнүктүрүү боюнча болсун, Кыргыз Республикасында айыл чарба боюнча эбегейсиз мурда болуп көрбөгөн акча бөлүндү деп айттылы. Ошол акчалар биздин Лейлек районуна жетпей жатат. Себеби канал тазалоодо мынагул азыр ушунча 28 000 эл болсо, канал тазалаганда ар бири 100 сомдон акча жыйып жүрүп, bir айылдарга 10 камаздан эме кылып, акимге рахмат, ушундай уюштуруп, ашар жолу менен каналдарды тазалап отурабыз. Чегара аймагында жашоо бул оор, суугат жерлерге айыл чарба боюнча өтө кыйналып келет. Мен айтайын дегеним, биздин айыл өкмөттүн бюджети мындай техникаларды сатып алууга мүмкүнчүлүгү жок. Бул нерсени сиздер биз кабинет министр Жапаровдун атына да кат жолдодук эле. Бир Samsung үлгүсүндөгү бир трактор алып берсеңиз деп. Андан кыянакчы элек, кат жооп келелек. Экинчи көтөрө турган глобалдуу маселе Кыргыз Республикасындагы антимонополия деген уюм бар. Бул антимонополия деген ушул биздин чегара аймагындагы келип кеткен элдер бардыгы эле ушул жерде жашаган элдер билет. Эмне үчүн бизде бензин маселеси, солярка маселеси, ГСМ маселеси кымбат? Биз бөгөйбүзбү? Себеби карап көрүңүздөр, Бишкек шаарында 54 сом экен дүң баасы. Аны Бишкек шаарында сатуучулар 62 сомдон сатат. А эмне үчүн бизде 73 сом 50 тиын? 23 сом кымбат болуп атат. Ал себеби бул жерде бир нерсе көрүнөт, кээ бир чиновниктер доляда болсо керек. Ошон үчүн бизде эвакуация учурунда бир кээ бир энелер бул жерден качкан учурда бензинибиз жок калып атат. МЧС өзү толук неме кыла албайт. Эл өзүн эвакуациялап качып жүргөн күндөр болду. Эми чындык ачуу болот. Мен сизге бир суроо берсем капа болбойсузбу? Бере бергиле. Бир эмес, 1000 суроо бергиле. Мен ошон үчүн турам ушул жерде. Мен жогорку кеңешке барсам, кээ бир депутаттардын колунда меникиндей блокноту бар экен, кара блокнот. Сизде жокпу? Жок. Sen meni mınça doğuş veripsin, bolot,
makul karayımın deydi. Sen mınça berбепсиң, bu deputattардың arasında бар нерсе екен да. Мен жогорку кеңешке себеби көп барам да. Биздин Leylek району сизге 80% голос берип жүргөнбүз. Дагы эле беребиз. Туурабы? Туура. 80% biz sizge голос беребиz. Эмне үчүн чек арада 2 жолу согуш болду. Siz biz кандайсың элим деп койбодуңуз. Ошо. Жакшы. Могул көтөргөн маселеңиз туура маселе. Эгерде ушул жерде баягы бензиндин баасы ошондой кымбат болуп атса, башкалар болуп атса, монополияга каршы кызмат ушуну иштеш керек. Ал айтканыңыз абдан туура мыйзам боюнча. Бирок тилекке каршы Кыргызстанда мыйзам иштебейт. Биз ошону какшап айтып келатабыз. Экинчиси, Leylek жергесинде болобу, Баткен жергесинде болобу, кайсы жерде болбосун, биринчи болуп Мадумаровдун үнүн угуп атасыңар, телефонуңарда жатып алып көрүп атасыңар. Муну дагы адилеттик үчүн мойнуңарга алып коюшуңар керек. Бир да киши дың деп ооз ачпай аткан мезгилде Мадумаровдун үнү аркага чейин, максатка чейин, садага чейин бардык жерде угулуп атты. Бул дагы факт. Мен бир нерсени өздөштүрө албаптырмын, артист боло албайт экенмин. Колуңдан кoko келбегенден кийин келип алып элдин арасында жүргөнүңдөн бир кыйын артыңдан камераны жетелеп алып элге көрүнүп кандайсыңар деп келип кеткенден курук кол келбейт, бирдемени чечкенден кийин келет. Биз ошол согуш болгондун мына ошол ото челек мезгилде могу жерде турат Замир мырза, кайда турат? Мына Замир. Ошол келген партиялардын, ошол келген саясатчылардын эмне менен келди, эмне кылып, эмне иш бүтүрүп кетишти, кимиңиздер айта аласыздар? Биз ошол аркага дагы, максатка дагы, мен операциядан чыгып, машинага отурууга дагы мүмкүн эмес деген врачтардын тиянагына карабастан, биз канча муздаткыч алып, үймө үй киргизип бердик. Канча? Мына 108 ми? Мына Асамидин деген мырза турат. 108 үйдүн ар бирине кирип, резеткеңерге сайып берип кеттик. Биз эмне кылдык аны? Ошону Москвадагы жүргөн бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын убактылуу иштеп аткан биздин мүчөлөр, мен макул эмесмин деген кыймыл, анан Бишкектеги бүтүн Кыргызстандын активисттери бир кишиден сары чака албай туруп, Раматылык Рахман Разыков болуп, баарыбыз чогуу иштеп, ушул жерге 3 миллион сомдук көмөк көрсөттүк, бир кишиге айткан жокпуз муну. Себеп мына азыр эгер максаттан ошол үй өрттөнгөн кишилерден барбы бирөө жарым? Ким бар? Мына көрдүңөрбү? Көрдүңүздөрбү? Биз ошолордон өкүл келсин деп, 2 аял, 2 жигит барган ошко. Жыйын өткөрүп, фурага жүктөп, ошолорду өкүл кылып жиберип, ар биринин үйүндө турат. Кирип караңыздар. Мен макул эмесмин деген наклейкасы чапталып турат. Бирөөнө бирдей тийип калбасын, экинчисине башка болуп калбасын, кыйшайып калбасын. Биздин эл күлгөнгө караганда кыйшайганга эпчилирээк болуп калган деп 110 муздаткычты бирдей фирмадан Ош областы боюнча кыдырып жүрүп топтодук 3 күн. Мына ошол турат иштеп атат. Мен сурадым ошол үй күйгөндөрдөн. Эмне эң бүгүнкү күндө муктаж эмне десем, этибиз бар, пиязыбыз бар, картошкабыз бар, макарон, сүт, чай бары бар. Бирок ушул ысык 38 даража болуп атат. Сактай турган жерибиз жок, биз муздаткыч деп кыйкырып атабыз деди. Ошол муздаткычты алып ар биринин үйүнө киргизип бердик. Бул мен башкалардай болуп туугандар. Артымдан момундай камера көтөрүп алып жүрүп чогулуш өткөрбөйм. Камера көтөрүп алып барып, 2 жашык суу берип коюп, 2 күн ала тоодон кыйкыртпайм. Биз жасасак, пенденин ыраазычылыгынын мага бир тыйын кажети жок. Мен Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жасайм ал ишти. Бул бир жагы. Экинчи жагы, кече момундай болуп тополоң башталганда, ушул маселени дагы көтөрүп чыккан биздин бүтүн Кыргызстан фракциясы. Силерге келип ассалому алейкум деп коюп, чайыңарды ичип кеткенден мүйүз чыгабы? Маселе Бишкекте чечилет. Каражат Бишкектен бөлүнөт. Бардык документтер Бишкектен бүтөт. Анан келип алып силер менен кошо жүрүп коюп, бир 20 метр жүрүп коюп,
20 gün теледен түшпей коюш ал мага жарашпайган иш ал. Шындай. Биз жүрөгүбүз Кыргызстандын кайсыл жеринде кыйынчылык болгон болсо, ошол жерде жүрөгүбүз күйө берет. Мени жанагы дептериңиз барбы деп атасыз? Мени кызыктырбайт. Ким канча добуш берип атат, ким каршы чыгып атат. Мына коопсуздук кызматынын жетекчилери полковник даражага, подполковник даражага жеткендерге булар ошол мезгилдерде мүмкүн капитан, лейтенант мезгили болсо керек эле. Булар менин артымдан күнү түн Тажиктин артынан, Кытайдын артынан эмес, менин артымдан жүрүшчү. Мен бир кишинин дарегине бир жаман сөз айтпайм. Эмнеге? Жакшылык кылсаң дагы өзүң үчүн кыласың, акыретиң үчүн. Жамандык кылсаң дагы өзүң үчүн кыласың, акыретиңде жообун бересиң. Ушул. Баягындай дептер алып алып, сен мени колдопсуң, мен сага көмөк берем. Сен мени колдопсуң, мен сага көмөк бербейм деген бул айвандык сезим менде жок. Ошон үчүн дептер жок. Ачык сүйлөшөбүз, ачык жүрөбүз. Рахмат. Аксакал бата бериңиз. Эми октолобу, октолбойбу? Кандай? Мейли. Майли, аксакал бата бериңиз. Дайыбы мен элибизге, журтубузга, мамлекетке, дүнүйөсүзгө тынчтык берсин. Мамлекеттин башчыларга акыл эс берсин, элиге кайрымдуу болсун. Ушу келген депутаттардын дайым эл үчүн кызмат кылганы дайым болсун. Силерге өтө чоң ийгиликтер каалайбыз. Ушул берилген азыркы элдер берген суроолорду мына Бишкекке жетип алып өзүңүз айткандай бирден кагазды териштирип көрүп бизге жардам беришиңизди суранам. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Жакшылыктарда тойлорго келгенде насип болсун. Шашпагыла, эгер областта, районда сөзүңөр болсо жетекчилер калат. Рахмат.